Акылбек Жапаров Digital Алматы 2023 жаңы реалдуулукта санариптик өнөктөштүк форумуна катышты. Мамлекет Каприз пансионатынын 28% акциясын сатууну пландап жатат. Баткен жана Сагди областынын башчылары жолугушту. Жетишилген макулдашуулар. 2022 жылы адамды жүзүнөн тааныган камеранын аркасында 3,5 миң кылмыштын бети ачылды. Бишкекте мамлекеттик жана маданият кызматкерлери арасында көк бөрү боюнча турнир өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Атакен Казакстан бизнес кызматташтык борбору акционердик коомунун аянтында өткөрүлгөн Digital Алматы 2023 жаңы реалдуулукта санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун пленардык жыйынына катышты. Акылбек Жапаров форумдун катышуучуларын көңүлүн санариптик трансформация жашообуздун бардык чөйрөсүнө таасир эткен көрүнүш экендигине урду. Министрлер кабинетинин башчысы саламаттыкты сактоо тармагында жасалма интеллект алгоритмдерди ооруларды эрте диагностикалоого, дарылоону пландаштырууга жана дарыларды түзүүгө жардам берерин белгиледи. Мамлекет өзүнө тиешелүү болгон Каприз пансионатындагы 28% акциясын сатууну пландап жатат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров парламенттин жыйынында билдирди. Анын айтуусуна караганда, мамлекет ушунча жылдан бери бир да тыйын дивиденд алган жок. Ал Капризди баасы бар учурда сатып жиберүү туура экендигин кошумчалап, баалангандан кийин бир эле мезгилде республикалык бюджетке каражат түшүрөбүз деди. Кыргызстандын президентинин Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согди областынын жетекчиси Раджабу Ахмадзода жолугушту. Жолугушууга ошондой эле эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, район акимдери, УКМК чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев жана ТР чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахманалиев да катышты. Тараптар чек арадагы кырдаалды талкууга алып, андан соң 3 маселе боюнча макулдашышты. 2022 жылы адамды жүзүнөн тааныган видео камералардын жардамы менен 3431 кылмыш жана жоруктун бети ачылган. Мындай маалымат Ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгы чыгарган коллегиялык жыйынында белгилүү болду. Ведомствода билдиришкенде, ар бир факт боюнча мыйзамдуу чечимдер кабыл алынган. Камералардын аркасында ИИМдин күзөт кызматынын оперативдүү башкаруу борбору тарабынан өлкөдөгү кылмыштуулуктун абалы реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөнүп турат. Бишкекте 4 март күнү мамлекеттик жана маданият кызматкерлери арасында көк бөрү боюнча достук турнири өтөт. Мелдешке бардык мамлекеттик жана маданият кызматкерлери катыша алат. Чүчү кулак 3 март күнү кармалат. Катышуу үчүн командалары каттоо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясында болот. Каттоо 1 март күнү аяктайт.